Atomi компаниясынын зубная пастасы катала электер үчүн баасы 1300 рубль, эч кандай балл берилбейт. Чоңу бул, ал эми бул болсо кичинекейи 400 рубль. Катталгандар үчүн баасы өзгөрдү, караңыздар, 350 рубль, 2500 пиви берсе, бул чоңу болсо 1100 рубль, 3000 пиви берет. Эми экөөнүн айырмасы кандай дей турган болсок, ичи бардыгы бирдей. Болгону бул 1 килограмм. 1 килограммдын ичинде 1, 2, 3, 4, 5 болсо, ар бири 200 граммдан болот. Кичинекейи 1 коробкасы 350 рубль, ичинде 1, 2, 3, 4 штук болсо, ар бири 50 граммдан общий 200 грамм болот. Бул жерде Atomi тиш пастасы менен тишимди жуудум эле, тишим агарган жок дегендерге жооп. Бул жерде Atomi сиздин тишиңизди агарта турган отбеливающий деп жазган эч нерсеси жок. Мынакей караңыздар. Отбеливающий агартат деген жазуусу жок. Бул жерде айтып атат, налетторду жок кылат, жеңил налетторду, тиштин баягы татарлары деп коет. Андан кийин тиштин чуңкур болуп, көңдөй болуп калышы, баягы күрөң, курт жеп көңдөй болуп калат. Мына ошонун алдын алат деп атат да, бул зубная паста. Анан ооздогу жагымсыз жыттарды жок кылат деп атат. Эгерде ушул жерде Atomi'нин пастасы тишти агартат экен деп, отбеливающий эффекти деп жазылган болсо, анда сиздин тишиңизди агартпаганда мейли эле да. Көрдүңүзбү? Сиздин тишиңиз өзүнүн ар жагынан сары. Ошону сиз агартайын деп Atomi'нин тиш пастасын алгансыз, анан бирок агарткан эмес. Значит, эмне кылыш керек? Ичек карынды тазалаш керек. Холестерин бар сизде. Же болбосо дайыма сигарет чеккен адамдардын тиши сары, алар кетпейт дагы. Эми бул жерге составына келе турган болсок, мына же составында караңыздар, бир баарыңыздар кирип көрсөңүздөр болот. Бир эме жок, масла жок. Же болбосо жаныбарлардын бир элементтери дагы жок да. Караңыздар. Жөн гана бул жерде апельсиновое масло бар, экстракт зеленого чай бар. Мынакей. Мына зеленый чай. Ментол бар, ментол өтө сонун. Ал тууралуу дагы айтып берем. Апельсиновое масло жана башка нерселер бар. Болгонуна ушул нерселер бар. Эми диоксид кремния дейт. Тиш бляшкасы деп коет. Тиштердин бетиндеги бактериялардын катмары. Мына ошол бляшка тыгынын пайда кылат дагы. Мына ошол тиш бляшкасын керектүү өлчөмдө кремний диоксиди менен жок кылат экен. Көрдүңүздөрбү? Мына мен айтып өткөн ментол. Ментол тууралуу айта турган болсом, ментол өтө сонун. Ментол кошулган черный тимендер бар. Эгер сиздер аны ичсеңиздер, тамагыңыздар жакшы болот, ооруп аткандар. Бул ментол жүрөк оорусуна да колдонулат, ичек карын ооруларына, шакый жана баш оору жана баягы бул ментол деген бул жалбыз майы. Суук тийгенде, сасык тумоого колдонулат да. Сиздер айтып атпайсыздарбы, көпчүлүкчү мен тишимди жуусам тиш паста менен менин тишим ооруду деп атпайбы? Ал деген сиздин тишиңиздин мүлкүндө суук бар болчу. Мына ошого ментол барып тийди да. Эми дагы 1, 2, 3, 4, 5 жолу жуусаңыз, андан кийин уже сиздин тишиңиздин оорусу чындыгында жоголот. Бул практика жүзүндө колдонулуп далилденген. Кремний диоксиди курамында башка бардык пасталарда камтылган кремний карбонатынан айырмаланып, эмальга зыян келтирбеген абразивдүү зат. Абразивдүү деген эмне? Тиш пастасынан издей турган биринчи нерсе бул абразив. Ал дагы пастанын тазалоочу касиеттерин камсыз кылган негизги толтургуч. Жумшак абразивдер кремний диоксиди. А бизде Atomi'де кремний диоксиди бар бекен? Бар экен. Кальций фосфаттары бар экен, бизде дагы. Артыкчылыктары жакшы жылтыратып, эмальди жабыркатпайт. Ал эми бул жерде натрий фторид натрия деп атат го. Натрий пирофосфаттары татарлардын пайда болушунун алдын алат. Мындайча айтканда, стоматологиялык бляшкалардын пайда болушуна жол бербейт. Тиш көңдөйүнүн пайда болушунун алдын алат жана бактериялардын зат алмашуу процесси алдын алат. Монофтор фосфат, фтор натрий тиштерди бактериялардан пайда болгон кислотанын бузулушун коргойт, тиш көңдөйүнүн пайда болушуну алдын алат, жагымсыз жыттарды кетирет. Зеленый чай, жашыл чай деп коебуз. Бул жашыл чайдын негизги ингредиенттери иммунитетти жогорулатат. Себеби антиоксидант жана антибиотик таасирине ээ. Экстракты прополиса деп атат. Бул ары уюгунан чогулган кара күрөң жабышчак чайыр суюктук.
мындайча айтканда прополисти билесиздер, ар кандай бактериялардын жана вирустардын жайылышынын алдын алат жана алдын алуу үчүн бактерияга каршы жана сезгенүүгө каршы таасири бар табигый антибиотик болуп саналат. Жаратылышынан антибиотик болуп саналган бул прополис мастика, тишти жана стоматологиялык пломбону майлоо үчүн настойка жана жараны айыктыруучу каражат катары колдонулат. Атоми тиш пасталары бул компаниянын бренд болуп эсептелет. Бул талашсыз чындык. Себеби бул прополис сууда эриши өтө кыйын болгондуктан компания бизге ушуну эритип жасап берип атат. Жалбыздын экстракты, апельсин, эвкалипт бар, айткандай эвкалипт бар. Анан бул зубная паста башкалардан айырмаланып, гелевый, прозрачный болуп атпайбы? Ак пасталар бар, кара, көк пасталар бар, ушулардан айырмаланып турат. Анан бул пастаны көптөгөн жакшы нерселерге колдонулганды мен азыр айтып берем. Көпчүлүк учурларда фтор бар экен деп атпайбы? Фтор баардык эле зубная пастада бар. Ал өзүнүн өлчөмү менен болот да. Ал эми фтор негизи тиштин чириши менен күрөшөт да. Негизи нарагыңыздан тишиңиз баягы мен айткандай өттөн же болбосо сигарет чегип саргарган болсо мен айта албайм, бирок калган тиштин сарысын кетирип эле Атоминин зубная пастасы өтө сонун жардамын берип атат. Айта кетчү нерсе, курамында мастика майы бар. Бул мастикалык майы көбүнчө ошондой баягындай жаралардын айыгышына өбөлгө түзөт атат. Ал эми бизде болсо билесиздер, диатез же болбосо угри жаралар, учук жарага кирет, мына ошолорго зубная пастаны сүйкөп койсок, соп-сонун болуп эле айыгып калып атпайбы? Азыр ушулар тууралуу видеомдун акырына чейин көрсөңүздөр угасыздар. Халал деген сертификаты бар. Негизи эле бул Атоминин пастасын мусулмандар үчүн эмес, негизи эле ар бир ден соолугуна кам көргөн адамдар үчүн ылайыктуу болуп чыгарылган да. Негизи халал толук стандартка жооп берет. Анан шариаттардын талаптарына так жооп бергендиктен гана бул халал деген сертификат берилген. Бизде пародонт оорусу бар го, мына ошолордун дагы алдын алат бул. Анда эмесе кеттик, видеого өтөбүз. Бул зубная пастанын чоңу, просто бул түгөнүп калган. Мына кичинекейи. Мен азыр кичинекейин көрсөтүп берейин сиздерге. Мынакей зубная паста прополистен жасалган. Бул зубная паста өтө сонун десем болот. Мынакей өңү прозрачный. Бул деген мен ушул зубная пастаны колдонуп, андан кийин мурунку зубная пасталар менен салыштырып, мурда кандай зубная паста колдонгонумду сездим да. Биз деген көрсө кара, көк, жашыл, кызыл кылып, баягы түрлүү зубная пасталарды алып, башка компания болобу, базардан болобу, бүт химкат кошулган краскалар экен да. Химкат кошулган краскаларды колдонот экенбиз да. Ал эми бул Атомиде караңыздар, эч кандай химикаты жок, прозрачный да, өңү эч кандай бир краскасы жок, мындай прозрачный да өңүчү. Бул прополистен жасалган зубная паста. Зубная пастанын 4-5 дарылыгы бар. Ал кандай десек, негизи бул компания уруксат берген тишти жууганга гана. Ал эми биз адамдар өзүбүз практика жүзүндө көп нерселерге колдонуп көрүп, мисалы жеке мен өзүмдүн каалоом менен колдонуп көрдүм. Ошол нерселерди сиздерге айтып берем. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен ошондой мен колдонгон нерселерге колдонсоңуздар болот, бирок өзүңүздүн каалооңуз менен, Мисалы, зубная пастаны мен борсок жасап, башка бир неме кылганда, случайно колум күйүп калганда сүйкөп койгом. Натип сүйкөп койгом. Анан 1 минуттан кийин дагы жука кылып сүйкөп койгом. Bir жарым сааттан кийин жука кылып сүйкөп койгом, 1 сааттан кийин жука кылып сүйкөп койгом. Мына ошол менен эле кызарганы кайтып, парсанак болбой, сонун болуп эле айыгып калды. Экинчи дарылыгы бул менин баламдын мына жерине без чыккан. Ал безди илгери энелер теп, ырымдап багындай теп, капурда кызды алып келип мындай сеп, чочутуп деген сыяктуу жана башка кылып дарылашкан. Ал эми мен ошого зубная пастаны прополиста деп ошол жерине сүйкөп отуруп 3-4 күндө айыктырып койдум. Өтө эми Аллах Таала өзү шифа берди. Өтө сонун ушул эки нерсе колдондум. Үчүнчү нерсе бул учукка колдонуп келем. Учук мага чыккан кезде өтө жек көрөм. Ошол чыкканда эле уже билинет да, эриндериң томпойуп баштаганда эле сүйкөп коем.
сүйкөп коем, түнү жатарда сүйкөп коем, ошол менен эле кайра артка кайтып кетет да, чыгып прям эметип балжырап кетпейт да. А мурда ошондой болуп кыйналчу элем. Азыр андай нерсе жок. Анан ошону колдонгондон кийин дагы мага ошол учук аз дагы чыгып калды да, мурдагыдай көп чыкпай калды. Анан кийин грибокко жакшы. Мисалы тырмактын, колдун, буттун грибок болот го, ошого жакшы. Кыскан бут кийим кийгенде ушинтип өйкө отуруп, тырмак өсүп отуруп, ичке кайрылып кирип калат да, ошондон пайда болот дагы. Бир баланыкы ошондой болуп, анан мындай шишип кетет бутунун баш жагы, ириң, ичи доло. Анан ошону операция кылып ичинде тырнакты алабыз дейт врач. Бирок апасы андай кылбай эле зубная паста сүйкөйт. Сүйкөп отуруп, баягы ириң 2 күндө эле уже аябай сыртка чыгат, суурулуп күндө чыгып отуруп, баягы жер тери шалпиып калат. Анан ошону ачып туруп ичинен тырнакты алып коет. Ошентип бул зубная паста ошондой 3 нерсеге дарылыгы болду. Эми 4-нчү нерсе дарылыгы бул папиллома. Папиллома бар кичинекей ар жерде, моюндарына көбүнчө, ошол жерде сүйкөп коюш керек түнү. Күндө сүйкөп туруш керек. Анан бир күн сүйкөбөй да туура эмес. Анан ал өзү эле ошол жерден түйүнөн ажырап эле жок болуп кетет. Мына ушул 4 нерсеге, андан кийин тишиңизге ушул 5 нерсеге жакшы жардам берет. Кошумчалай кетчү нерсе угри. Бирден экиден угрилер чыга алат го, сыгасың, башка. Мына ошолорго да түнү сүйкөп койсоңуздар, ал учтанбай эле кайра артка кетип жок болуп кетет. Мына зубная пастанын ушундай сонун жактары бар. Андан башка жактарга мен сунуштай албаймын. И ушуларды деле сиздерге сунуштай албайм. Бул ар кимдин өзүнүн каалоосу менен гана болот. А компания сиздерге тиш жууганга гана сунуштаган зубная пастаны. Зубная паста бул прополистен жасалган деп атпайсызбы? Арын сүрөп турат, Бул прополистин дагы түрлөрү болот да. Мисалы, чычканда өстүрүлгөн арылардын ошол жердеги асел балы өзгөчө болот. Алайдагы арынын балы өзгөчө болот, прополиси дагы өзгөчө болот. Кара кулжанын балы дагы өзүнчө болот, прополиси дагы өзүнчө болот, дарылы дагы ошондой өзгөчө болот да. Ар кимдики ар жерде өзгөчө болот. Андыктан бул дагы Атоминин зубная пастасынын прополиси бул ошондой бийик суу, ошол жерден да көк жайык, ошол жерлерден аябай чоң, ошол жерден алган чоң прополистер, ошол жерден акыркы үлгүдөгү технология менен алып чогултуп, анан ушул зубная пастаны коюмардан чыгарат да.